Салам, жақында каникул башталат. Сен эмне кыласың? Салам, привет. Жақында каникул башталат. Скоро начнутся каникулы. Сен эмне кыласың? Что ты будешь делать? Салам, мен айылға кетем. А сенчи? Привет. Я поеду в деревню или в аул, да? А ты? Мен ысык көлгө жана башка кооз жерлерге баргым келип жатат. Ысык көлгө кантип жетсе болот, билесиңби? Мен ысык көлгө, я на Иссык-Куль жана башка и другие кооз жерлерге, красивые места баргым келип жатат, хочу съездить. Ысык көлгө кантип жетсе болот? До Иссык-Куля как можно доехать? Билесиңби? Знаешь? Ооба. Ысык көлгө такси менен, бусик менен, автобус менен жана поезд менен жетсе болот. Ооба, да. Ысык көлгө на Иссык-Куль такси менен на такси, бусик менен на бусике, автобус менен на автобусе жана поезд менен и на поезде жетсе болот, можно доехать. Получается, на Иссык-Куль можно доехать на бусике, автобусе, поезде и на такси, да? Мен Чолпон атага барайын дедим эле. Поезд менен дагы барса болобу? Ал каерден кетет? Мен Чолпон атага барайын дедим эле. Я хотела поехать в Чолпон-Ату. Поезд менен дагы барса болобу? Можно поехать на поезде? Ал каерден кетет? Он откуда уезжает? Поезд Бишкектен темир жол станциясынан кетет. Бирок поезд Балыкчы шаарына чейин эле барат. Чолпон атага поездден кийин такси кармап Чолпон атага жетсе болот. Поезд Бишкектен темир жол станциясынан кетет. Поезд уезжает с Бишкека с железнодорожной станции. Темир жол, железная дорога. Бирок поезд Балыкчы шаарына чейин эле барат. Бирок, но поезд едет только до города Балыкчы. Чейин это до. Чолпон атага поездден кийин такси кармап Чолпон атага жетсе болот. Чолпон атага поездден кийин в сторону Чолпон аты, после того, как сойдете с поезда, да, после поезда, такси кармап, можно поймать такси и доехать до Чолпон аты. Чолпон атага жетсе болот. Жетсе болот, это можно достичь какого-то места, но на русский как бы можно доехать. Такси карма – это устойчивое выражение ловить такси или поймать такси. Онлайн билет алса болобу? Можно ли купить билеты онлайн? Аны билбейт экенмин. Вокзалга барып сураш керек. Этого я не знаю. Вокзалга барып сураш керек. Нужно поехать на вокзал и спросить. Таксилер болсо кайсы жерден кетишет? А такси с какого места уезжают? Болсо это А. Такси менен бусиктер автовокзалдан күн сайын биринин артынан бири чыгышат. Такси и бусики автовокзалдан, с автовокзала күн сайын каждый день биринин артынан бири, это друг за другом, чыгышат, выезжают. Такси менен бусиктер автовокзалдан күн сайын биринин артынан бири чыгышат. Анда мага такси ылайык болот. Автовокзалдан таксиге отурайын. Дагы кайсы кооз жерлерди мага сунуштайсың? Анда, тогда, мне такси ылайык болот. Ылайык – это подходящий. Мне тогда будет, больше подходит такси. Автовокзалдан таксиге отурайын. Сяду-ка я на такси, получается, на автовокзале, да? Дагы кайсы кооз жерлерди мага сунуштайсың? Дагы еще какие кооз жерлерди, красивые места мне сунуштайсың, предложишь?
Анда мага такси ылайык болот. Автовокзалдан таксиге отурайын. Дагы кайсы кооз жерлерди мага сунуштайсың? Соң көлгө, Сары Челекке барса болот. Ысык көлдүн түштүгүндө дагы кооз жерлер көп. Соң көлгө, Насункуль, Сары Челек барса болот. Можно поехать. Ысык көлдүн түштүгүндө, на юге Ысыккуля дагы еще кооз жерлер, красивый места көп, много. То есть еще много красивых мест на юге Ысыккуля, да? Соң көлгө, Сары Челекке барса болот. Ысык көлдүн түштүгүндө дагы кооз жерлер көп. Соң көл кайсы жерде жайгашкан? Соң көл Нарын облусунда жайгашкан. Деңиз деңгээлинен жогору 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Соң көл кайсы жерде жайгашкан? Соң көл где расположен? Соң көл Нарын облусунда жайгашкан. Соң көл расположен в Нарынской области. Деңиз деңгээлинен, это уровень моря, жогору, выше, то есть он находится выше 3016 метров над уровнем моря. Бийиктикте это на высоте, получается, на высоте 3016 метров над уровнем моря. Соң көл Нарын облусунда жайгашкан. Деңиз деңгээлинен жогору 3016 метрдикте жайгашкан. Жайында дагы салкын болуп турат деп уккам. Жайында, летом, дагы еще салкын. Прохладно болуп турат. Ну, получается, там прохладно, да? Деп уккам, слышала. То есть я слышала, что там и летом прохладно. Ооба ушундай. Бирок күн ачык болсо, түнкүсүн абдан кооз, асман менен жылдыздар абдан жакын болуп сезилет. Ооба ушундай. Да, вот так вот. Бирок күн ачык болсо, но күн ачык болсо, это такое устойчивое выражение. Күн ачык это ясное небо. Болсо, если түнкүсүн абдан кооз, асман менен жылдыздар абдан жакын болуп сезилет. Түнкүсүн ночью абдан кооз, очень красивый, асман, небо и звезды абдан жакын, очень близко болуп сезилет, кажется. То есть, да, вот и летом прохладно, да, но если ясная погода, то ночью можно увидеть небо и звезды как будто сблизи, да. Ооба ушундай. Бирок күн ачык болсо, түнкүсүн абдан кооз, асман менен жылдыздар абдан жакын болуп сезилет. Абдан кызыктуу экен. Мен жылдыздарды жакындан эч качан көргөн эмесмин. Абдан кызыктуу экен, оказывается, очень интересно. Мен жылдыздарды жакындан, я звезды жакындан, с близоты, эч качан, никогда көргөн эмесмин, не видела. Я никогда не видела звезды вблизи. Абдан кызыктуу экен, мен жылдыздарды жакындан эч качан көргөн эмесмин. Жылдыздарды жактырсаң, Таш-Шабатка барса болот. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 3500 метрден ашык болуп эсептелет. Жылдыздарды жактырсаң, если тебе нравятся звезды, Таш-Шабатка барсаң болот. Ты можешь поехать в Таш-Шабат. Бийик, это высокий, то есть высота, деңиз деңгээлинен от уровня моря 3500 метрден ашык, свыше, получается, 3500 метров болуп эсептелеп считается. То есть считается, что Таш-Шабат расположен на высоте выше уровня моря, 3500 метров и более. Жылдыздарды жактырсаң, Таш-Шабатка барса болот. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 3500 метрден ашык болуп эсептелет. Абдан кызыктуу. Мен анда жайында Ысык көл жана Нарынга барайын. Сунуштарыңа чоң рахмат. Эч нерсе эмес, жакшы кал. Абдан кызыктуу, очень интересно. Мен анда жайында,
Я тогда летом Ысыккөл жана Нарынга барайын. Поеду на Ысыккөл и Нарын. Сунуштарыңа чоң рахмат. Спасибо большое за твои предложения. Эч нерсе эмес. Ну, не за что. Жакшы кал. Жакшы эс ал. Хорошего отдыха.